Манас эл аралык аба майданынан көтөрүлгөн учак туура 1 саат 15 мүнөттөн кийин Исфана шаарынын Исхак Разаков атындагы аэропортуна келип кондум. Алгачкы каттам менен Борбор калаадан Баткенге 81 жүргүнчү учуп келсе, кайра Исфана Бишкек аба каттамынын кызматынан 105 адам пайдаланды. Исфана Бишкек аэропорту иштеп, күн алгачкы жолу учуп атат. Биз ыраазычылык билдиребиз. 1100 километр жүрөт элек, мына бүгүн да каласа 1 саатта Бишкекте болуп калабыз. Аба каттамдын ачылышын жарандар көптөн бери күтүп келишкен. Борбор калааны көздөй унаа менен 10 сааттан ашык жол жүргөн тургундар эми 1,5 саатка жетпей көздөгөн жеринде болуп калышат. Аба каттамды Тезжет авиакомпаниясы аткарууда. Каттамдар жумасына бир жолу. Тактап айтканда дүйшөмбү күндөрү аткарылат. Учуу узактыгы 1 саат 15 мүнөт. Бишкектен учуп кетүү 11:00. Исфанага учуп келүү 12 саат 15 мүнөт. Исфанадан учуп кетүү 13 саат 05 мүнөттө болсо, Бишкекке учуп келүү 14 саат 20 мүнөттө. Аэропорттун курулушу 2020-жылы бүткөрүлүп, ага мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун ысымы ыйгарылган. Долбоордун алкагында учуп конуу тилкеге, рулеждук жолчого, аба кемелерди токтотуучу жайга жана перронго оңдоо иштери жүргүзүлдү. Заманбап атайын геосинтетикалык курулуш материалдарын колдонуу менен 75 000 чарчы метр асфальт бетон төшөлдү. Учуп конуу тилкесинин жалпы узундугу 1735 метр, ал эми туурасы 35 метр. Азыркы учурда аэропорт толугу менен ишке берилген, сертификациялоо таттыктоодон өтүп, толугу менен ишке даяр. Алысты жакын кылган, бир күндө жетип кайра кайтып келүүгө мүмкүнчүлүк алган биздин авиакаттам районубуздун жашоочулары үчүн эң керектүү. Мындан тышкары 2019-жылы жалпы аянты 553 чарчы метр болгон жаңы аэробекет курулган. Ичинде жүргүнчүлөр үчүн бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Алар каттоочу орундар, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн текшерүүчү аппараттар, жүк лентасы, эне бала бөлмөсү жана башкалар. Бишкек Исфана Бишкек аба каттамы мындан ары үзгүлтүксүз жүргүзүлмөкчү. Самат Асипов, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.